Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Убада кылынгандай эле биздин элдик талкуубуз башталды. Башка дебаттардан айырмасы, бул талкууга жарандар эч кандай тандоосу, элеги жок чакырылат жана эч нерсени элден жашырбайбыз. Элдик талкуунун айырмасы ушунда. Албетте техникалык жактан мүчүлүштүктөр кетсе түшүнүү менен мамиле жасайсыздар деген ойдобуз. Анткени бул бүтүндөй жамаат тейлеген канал эмес, жалгыз журналисттин студиясы. Артыбызда тиреген олигарх да жок, бирок таяна турганыбыз эл. Кадимкидей эле дебаттардын эрежеси сакталат. Катышуучулар сиздерге эскертебиз, ойлорун коомчулукка так жана түшүнүктүү, маңыздуу бериши зарыл. Эмесе дагы айта кетүүчү жагдай, бул бир ай ичинде көтөрүлө турган көйгөйлөр боюнча бизге ар кайсы партиялардын өкүлдөрү, талапкерлер дагы катышса болот. Бирок белгилей кете турган жагдай, партия дагы, келе турган талапкер дагы өзү жөнүндө, партия жөнүндө үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Элдик талкуу эч кандай кызмат абалына, кызыкчылыгына карабайт, элге пикир айта турганым бар деген бардык тараптарды чакырабыз. Эмесе бүгүн биз элдин жүрөгүн өйгөн маселеден баштайлы деп турабыз. Талкуунун темасы пандемия, коркунуч жокпу же шайлоодо унутуп калдыкпы деп аталат. Бизге келген алгачкы конокторду тааныштырып өтөлү. Ушул жалгыз журналисттин элдик талкуусу экен дебей келип берген өкмөт жетекчисине алгач ыраазычылык айтып коеюн. Биринчи катышуучубуз Батырбеков Алмазбек Батырбекович, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри. Саламатсызбы? Ошондой эле саламаттык сактоо министринин орун басары Каратаев Мадемир Мусаевич. Саламатсызбы агай? Ошондой эле бизде коомдук ишмер Жамалбек Ырсалиев катышууда. Ал эми Бишкек шаарынын 1-май райондук администрация башчысынын орун басары Мавлян Аскарбеков эфир учурунда кошулат деген ойдобуз, жолдо келатат. Эмесе 1 мүнөттүк сюжет менен талкуубузду баштайлы. Режиссер даяр болсоңуздар көргөнүз койгула. Ситуация с коронавирусом в соседнем Кыргызстане развивается по одному из худших сценариев. Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да 1000ден ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Өлкөдө үгүт иштери жүрүп, митингдер менен коштолууда. Ал эми дүйнө жүзүндө пандемия коркунучу күчүндө. Бир ай мурун 1500 адам кайтыш болуп, Кыргызстан ыктыярчылардын колунда калган. Бул апаат артта калдыбы? Тышкы карыз кимди ойлонтот? Эл коронавирустан коркпой калдыбы? Айтор суроо көп. Дагы бирөө кулады. Көрүн бияктан бирөө баса албай калды. Бир бияктан искусственный дыхание кылып атат. Скорыйлар завал көрдүңөрбү? Могу жер жабык. Жана эмедегидей болуп атабы? Италиядагыдай болуп атабы. Невозможно. Бияк невозможно болду. Ишчер алып атат, бир да больница. Алып атат, мен жардам бергиле. Жигиттер. Assalamu alaikum. Авайдагы маска кийгиле. Биякта национальный госпитальда эле толуп кетти адам. Сообщили ему, что у него отрицательный. Вот результат. Из-за того, что 4 дня никак не могли попасть, вот человек, мой брат родной, умер. До сих пор мы в машине находимся. Никто не приезжает, никто не смотрит. Пожалуйста. Алмазбек Батырбекович, буга чейин сиз аш тойлорго тыюу салуу тууралуу өзүңүз айтып чыктыңыз, коомчулукка. 2 ай карантинде жаттык. Ошондой эле экономикалык жактан дагы өлкө үзгүлтүккө учурабай койгон жок. Сырттан карыз алдык. 1500ден ашык биздин жарандарыбыз кайтыш болду. Эми азыр учурда эч нерсе болбогондой шайлоого карата үгүт кызуу жүрүп, массалык түрдө адамдар чогулуп атат да. Анан ушу бизде пандемия болгон беле, азыр коркунуч барбы? Партияларга эскертүү берилди беле? Кокус эгер күчөп кетсе, жоопкерчиликти ким алат? Биринчиден саламатсыздарбы жолу. Саламатсыздар. Канча ушу жерге чакырып ушу пандемия өтүп кеткен асырына сюжеттерди көргөзтүрдүңөр. Ушуну эстетип
коом үчүн, коомчулук үчүн маалымат берели, түз сүйлөшөлү деп чакырганыбызга ыраазычылык билдирем. Чындап келгенде өкмөт жасай турган жумуштардын бири ушул маалымат берүү болуп эсептелинет. Эми бүгүнкү күнү колубуздан келишинче маалымат берип атабыз, бирок акыркы убактардагы ошо сизге окшогон блогер журналисттердин маалыматы элге көбүрөөк тарайт деген ойдобуз. Ошол себептен дагы ошо сиздин келип чакырганыңызга ыраазычылык билгизем. Рахмат. Туура айтасыз, пандемия аты күч алганыбызда бизде чындап келгенде коомчулукта башында күч алганга чейин өкмөт көрүп аткан иш-чараларда кандайдыр бир ишенбөөчүлүк болуп, коомчулукка саясий кээ бир саясатчылар деп коелу, саясатчылар бул ойлоп тапкан нерсе акча жеп атышат деген маселелер көп болуп кетти да. Бирок убакыт көргөздү. Бул пандемиянын чындап келгенде дүйнө жүзү коркуп атканы да бекер эмес. Бул вирус ушул убакка чейин толук изилденип бүтө элек. Бүгүнкү күнү дагы мына азыр кайра экинчи толкуну же болбосо жаңы вспышкасы болуп кетиши мүмкүн деген божомолдор жеке эле Кыргызстанда эмес, көп мамлекеттерде айтылып, кээ бир мамлекеттерде экинчи толкун болуп атат. Ошо Европа мамлекеттерде, Испанияда, Англияда болуп аткандардын чекесин көрүп атабыз, угуп атабыз, окуп атабыз. Анан ошол болуп кеткен нерселерди көрүп дагы бүгүнкү күнү өкмөт жана сиз айтмакчы той аштарды токтотуу, ошол көп чогулган кишилерди токтотуу деген эң негизги бирден бир себеби ошо Испанияда, Италияда, Англияда болгондордо маалыматтарын байкасаңыздар жалаң жаштар чогулган жанагы дискотека, барларда, ресторандарда көп жугуштуу болуп көп чыкты да. Анан эми шайлоо дегенде шайлоо бүгүнкү күнү шайлоону өткөрбөсөк да болуп кеткен. Пандемия менен жашоо бүтпөйт. Ар бир мыйзам боюнча шайлоо 5 жылда бир өтө турган убактысында убагында өтүш керек. Бирок бүгүнкү күнү абал Кудай буйрса акыркы бир 2 жумада стабилизацияга барат деп айтсак болот. Жоготууларыбыз дагы Кудай сактасын жокко эсе болуп баратат. Врачтарыбыз дагы бүгүнкү күнү Амадай Мусович өзү айтып берет болуш керек. Теге 4-чү алгоритмди кабыл алды. Дарылоонун мындайча айтканда механизмдерин, туура дарылоонун системасын толук жаңы ошол айтылган сунуштар менен башка мамлекеттердин опыттарына карап бүгүнкү күнү дарылоо системасын деле бир нугуна коюп алдык го деп айткым келет да. Бирок мен жана башында айткан сөзгө бекер айткан жокмун. Азыркы күнү дүйнө жүзү билбеген вирус толук изучация этилип бүтө элек. Бул вирус эртеңки күнү мына күзүндө келаткан ОРВИ грипп деп биз жылда кайталанып суук учурда келген грипптен дагы бул вирус кандай алып кетиши мүмкүн деген нерсени мына бүгүн биз штаб жар ушул маселени дагы көп талкууга алып кандайдыр бир алдын ала иш-чараларды көрсөк деген ойдо иш алып барып атабыз да. Рахмат. Партияларга эскертүү берилген. Партиялар боюнча эми мындан 3 күн мурун штабтан ошо кафе ресторандарда чогулуштар болуп атат деген нерсени ошо жоруктар боюнча иш коюп, ошол жоруктар боюнча иш алып барып, следственный мероприятие деп коет, бардык иш алып баруу менен эскертүүлөрдү күчөтпөсөк болбой эмес деп бүгүнкү күнү ошол жагынан ички иштер министрлиги иш алып барып атат. Кечегине ушул Ысык көлдөн, калп айтпасам Ысык көлдөн Караколдон деп беришти го маалыматты. Бир партияга дагы штаб салынды. Бир партия демек айыппул тартты. 150ден ашык киши чогулгандыгына байланыштуу бири баягы жабык помещенияда чогулткан үчүн штаб салынды. Айып салынды. Биз бүгүн Facebook тармакта, социалдык тармактарда көрүп атабыз, жерлерде болбой эле чогулуп атат окшойт. Кийинки суроону сизге узатсак, адис катары жоопторду узаталы. Бүгүнкү күнгө карата абал кандай? Ошондой эле бүгүн 68 орunu жаңы жугузгандар катталды деп атат. Анан эми кыш да келатат, грипп күчөйт деген дагы коркунуч да бар. Анан шайлоонун шаңы өтөт. Анан ушул абал оордобойбу? Адис катары пикириңиз элди ушул ойлондуруп атат да.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиз туура маселени коюп атасыз. Негизинен эң чоң бизде ошол оорулуулардын эң чоң пик десек болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй июль айында туура келди. Бул жерде мына сюжеттен биз көргөндөй ооруканада орундар жетишпей, негизинен бунун дагы башка дагы себептери бар. Бул боюнча мен адис катары айта турган болсом, биз 23 июльдан баштап кичине стабилизация жасап, мына эгерде биз жума сайын чыгарабыз, мына мен кече көрсөткөндөй, биз 3,8% дедик. Бул деген ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө ошол канча адам бүгүнкү күндө тастыкталды деп. Бул деген 5%дан ылдый болсо бизде стабильный деп эсептелет. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу боюнча. Анан кийин биз мен айтайын дегеним, мына мен эме көрсөтө турган болсок, бул жерде биз эң негизгиси ошол акыркы убакыттарда биз жетиштик стабилдештирүүгө. Эң негизги бизде мына 13 июльдан 17 июльга чейин эң чоң бир жумада 9239 адам ошо тастыкталган боло турган болсо, ана 17 июльдан баштап биз пневмонияны да кошуп, ПЦР анализди да кошуп эсептедик. Мына азыркы 31 августтан 6 сентябрга чейин 560. Бул деген экрандан элге көрсөтүп койсоңуз, көрүнөт. Бул жерде эгерде мисалы биз 15 июндан мына 21 июнга чейин 1119 болгон. Бул чекти мына көрүп атасыздар, 1135 деп жакын 17 август 23 августта түздү. Анан кийин мына 772 бул деген мына биздин азыр биз баштапкы көтөрүлгөн негизде этапка абалга келип атабыз да. Бул деген бул стабилдештирүүнүн бир белгиси. Анан сиздин айткан сурооңуз боюнча туура мен өткөндө айтып кеткен, бул жерде биз сактанышыбыз керек. Бизде өзүңүздөр билесиздер, сезон боюнча бул октябрдын аягында, ноябрда бул ОРВИ деп аталат. Бул курч респиратордук вирустук оорулар, анан сасык тумоо башталат. Эгерде мына Алмаз Батырбекович айтып кеткендей, бул жаңы штамм ар түрдүү, ошондуктан биз бүгүнкү күндө даярдык көрүп атабыз. Бирок бул жерде дагы эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтып кетем, мына сиз айттыңыз Европа мамлекеттеринде, башка мамлекеттерде деп. Бул жерде биз дагы деле болсо ошо бет кап кийип, социалдык дистанцияны сактап, анан кийин бул жерде шайлоонун шаңы деп эле мына 50ден ашык адам бир жерде болбой, ошол дистанцияны, санитардык эпидемиологиялык ошол талаптарды сактасак, биз өзүбүздү сактаган болобуз. Сакташыбыз керек экен, баары бир. Биз Мавлян Аскарбековго деген суроолорубузду кийин берели. Жамалбек Самарбекович, сиз шайлоого барган жоксуз. Бирок коомдук ишмер, байкоочу катары саясий окуялардан четте эмессиз. Мына ушул пандемия учурундагы ыктыярчылардын көбү талапкер болуп кетти. Сиздин ордуңузга ошолорду чакырат элек, анан саясий кызыкчылыгы бар адамдарды мындай маселеге аралаштырып алганыбыз бүгүн туура эмеспи деп дагы ойлондук. Ал эми дагы чакырыла турган ыктыярчылардын кээ бири бош эмес экен, кээ бири көтөрүп берген маселем болобу болбойбу дейди да. Ошондуктан эми экинчи толкун болсо анын бетин Кудай ары кылсын, бирок ошондой кооптонуу бар. Ыктыярчы ким болот? Дүйнөнү кооптондурган орунду биз саясатташтырып алган жокпузбу? Баарыбыз ошондон баштадык, анан саясатка өтүп кеттик. Деги эле элдин саламаттыгын ойлоп атабызбы? Биринчиден биз жогоруда өкмөт мүчөлөрү айтып өтпөдү. Бул чындыгында азыркы биздин элибиздин учурда дагы мындай ушул пандемия маселесине мындай кайдыгерирээк карап атканда болуп атат да. Азыркы учурда күнүгө аш менен тойлор болуп башталды. Мына өзүбүзгө да чакыруулар келип атат. Күнүгө түштө Куран окутат, кечинде үйлөнүү тойлору, баланын тою ушул башталды. Эми бир көйгөйлүү маселе, биз барган ошол кафе, ресторандарга 3000ден 5000 сомго чейин эле айып салынат экен. А жерде 300-төгөн киши келип атат. Анын арасында бул эми толук айгалектер бардыр, же болсо дагы носительди плохого алып жүрүүчү, вирусту алып жүрүүчүлөр бардыр. Ушунун баарын эми токтоткула, тойду кое тургула, келгиле десе,
бул кыргыз өзүбүз ушундай бир жакшы бир калкпыз, унутуу деген сезимди батта бизге жылкы кыялбыз. Мына кечеги эле мына азыр жогоруда өзүбүз тасмадан көрүп өткөн кайгылуу жагдайдын баарын өзүбүз колубуз менен көмүп жаназасын окуган кандай бир жакын туугандарыбыздын, досторубуздун баарын унуттук дагы эле. Азыркы учурда эч нерсе болбогондой эле шадраңдап жүрөбүз да. Жөнөкөй эле мисалы жолдо келатканда машина айдап келатсаң, инспектор токтотпай, скоростуң катуу болуп кетти, сен мындай болсоң авария болуп каласың, же болбосо бул чукул бурулуш бар, токтот десе, ошондо инспекторду карап туруп анан айтабыз да, тиги айтып атпайбы депчи. Ал эми өкмөт азыр айтып атканын мынакей жакында эле айтты го. Куатбек Аличиевич айтты, экинчи толкун келүүсү күтүлүүдө десе, алдында мындай шыбап жазып атышат да, муну эмне кылганыңар, оозуңарга таш, андай мындай. Жок, ал эмес. Муну деген бизге эскертип атууну, эскертүү катары кабыл алышыбыз керек да. Ал эми учурдагы ошол ыктыярчыларга дагы рахмат, элге да рахмат. Биз эмес, президент өзү да айтты, ошол ыктыярчылардын баарын кабыл алды, элдин баарына мынакей эң негизги биздин четтен ушул Россияда иштеп аткандар, биз мигранттар менен тыгыз байланышабыз, 12 тонна дары жөнөтүшүптүр. Ошол аэропорттогу жана вес менен жиберип жүрүштү. 12 тонна дарынын баасын Мадемир Мусаевич жакшы билет болуш керек, граммы канча болуп атат. Ошондуктан ошол четте иштеп аткандарга дагы, ал эми ушул жерде жүрүп, баардык ушул аралашып колубуздан келген жардамды кылып, баарыбыз тең элдин саламаттыгы үчүн деп чуркадык, колдон келген аракетти жасадык. Ошол эле учурда адамдын ден соолугу менен өмүрү баалуу экенин түшүнүп калдык да. Бирок биринчи толкун башталып атканда баягы ун менен майга чуркадык эле, экинчисинде гепарин менен клексан дегенди жаттап бүттүк. Бирок кайра эле мына бир эле ай болуптур. Мына июлда деп атат, мына көтөрүлүштү көрсөтүп атат, көрсөткүчтүн кандай жогору деңгээлде экенин. Азыр болсо мына сентябрдын башы башталды. Эми кайра эле баягы эч бир оору пандемия болбогондой да. Мен айтып атам, негизи пандемия болду беле, болсо каяка кетти бул? Азыр токтоп калды да, элдин баары шайлоого кетип калды. Унутулуп калды да. Биз ушундай абалда жашап атат окшойбуз. Урматтуу замандаштар, мен эскерте кетейин. Биздин студия Свердлов районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн арасында жайгашкан. Өзүңөр угуп аткандай, азыр азан айтып аткан тушка туш келдик. Демек техникалык дагы, материалдык техникалык базабыз дагы кечиримдүү болот деген ойдобуз. Мавлян Аскарбеков даяр болгуча мен кийинки суроону сизге бере берейин. Саламатсызбы? Эми коомчулук айткан нерсени, суроолорду сиздерге биз берейбиз. Сиз болгондой жооп берип турсаңыз гана болот. Себеби элден жашыра турган эч нерсе жок. Себеби сиздер дагы эл үчүн деп иштеп жүргөн жарандарсыздар. Коомчулук мурдагы карыздын үстүнө кошуп дагы пандемия учурунда дагы калган карыздар түшөлтүп атат дейт. Өкмөт жооп берсин деген пикирлер социалдык тармакта, мен айтпасам да күндө айтылат да. Анан муну коомчулукка жашыруун болбосо агын ак көгүн көк деп маалымат берип элге түшүндүрүү иштерин кеңири алкакта жүргүзсө болобу дегеле. Азыр деле алып атабыз, бул карыздарды кийин кантип кайтарабыз? Бирөө жоопкер болобу ошого? Эң негизгиси карыздарды ошол пандемия болгонго чейинки бул карызды бүгүн карыз сурасак эле бүгүн бере албайт. Процедура, ошол процедурасы биздин парламенттен өтүп, келишимдин ратификациясы башка ошол берип аткан мамлекеттин парламентинен өтүп, же болбосо эл аралык берип аткан организациялардын процедуралары бар да. Бул буга чейинки пландаштырылып, ошо медицинага каралган көп келишимдер бар. Бирок ошол менен бирге пандемия учурунда деп, пандемия үчүн деп ошол эл аралык уюмдардан кайрылуу менен алган карыздарыбыз да бар. Ал жеке эле карыз эмес, ал жерде бир нече пайызы грант катарында, жардам катарында берилген карыздар бар. Эми туура бүгүнкү күнү бюджеттин поддержкасы деп коебуз. Бюджетти мисалга алсак, ошол пенсия, пособияларды бере турганга дагы экономикабыз токтоп калды. Бүгүнкү күнү кече пандемия болгон учурларда өзгөчө абалдар киргизилип, кээ бир региондор толук иштебей турушту. Ошол иштебей турган региондордогу өндүрүш дагы, соода саттык дагы токтоду. Ошол эле кафе ресторандардан бүгүнкү күнү салыктары дээрлик түшпөй калды десек болот. Ошол учурда мамлекеттин милдетин, мындайча айтканда, мамлекет аткара тургудай бизде же запасыбыз болбосо, мамлекеттин абалын өзүбүз көрүп турабыз. Ошого байланыштуу карыз алганга дагы мажбур болдук десек болот да. Анан эми бүгүнкү күнү карыз, эми Кудай сактасын,
бирок карызды алган карызыбызды менин жеке оюмда өлкөбүздө тынч болсо, экономикабыз кайра өсүмүнө түшсө, акырындык менен карызды кутула турган дагы шартыбыз келет. Шарт келет, өкмөт жоопкер. Жоопкер. Элеңиз, ал мезгилге дагы тезирээк жетели. Бизге 1 май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков иш жагдайына улам кечирээк кошулуп калды. Саламатсызбы? Сизге бул 1 айлампада берилген суроону бере берейин. Өкмөт башчы коронавирустун 2 толкунганча числодо деп так айтты. Числосун коомчулук чуулдап түшүп калды да. Өкмөт башчы кайдан билет бизге коронавирус кайра качан келерин деп. Анан кече болсо Айс Суракматов, Бишкек шаарынын мэри, ал киши дагы айтты, эскертти. Эгер абайлабасак шайлоого кирбей калабыз деди. Баарыбыз сактаналы деп атат. Анан митингдердин, азыркы саясий окуялардын көпчүлүгү сиздин районго туш келип калат экен, Анан коркунуч жокпу? Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатасыздарбы бул багытта? Кандай болууда? Саламатсыздар да бир рет. Негизи эми түшүндүрүү иштери жарым жылдан ашты. Элдин баары эле түшүнүп калды, баягы жеке гигиена, бет каптагуу жана башкалары. Экинчи толкуну качан болоорун эми азыр прогноздоп айтылып атат. Себеби бунун бардыгы башка өлкөлөрдүн тенденциясына жараша болот да. Азыр ушул эле Корея мамлекеттери, Европа мамлекеттери, кээ бир мамлекеттерде баягы экинчи толкун болуп ооруган элдин саны көбөйгөнүнө байланыштуу. Эми бул чечимдерди бардыгы республикалык штабтан жана шаардык штабтан кабыл алынат. Биз мен азыр аткаруучу болуп иштейм. Ошого жараша өзүмө ыйгарым укукка ылайык иштерди жүргүзүп атабыз. Ошону эле кыскача айтып кетейин. Биз 1 май району боюнча 4 стационар ачканбыз. 3 күндүзгү, 1 түнкү. Мына ошол стационарда мен 40 күндөн ашуун иштедим. Ошо красная зонада. Бул абдан чоң жардам берди деп айта алам. Ишеничтүү өз көзүм менен көрдүм. Андан тышкары мына азыр ошо стационарлардын бардыгын биз консервацияладык. Жаап койгон жокпуз. Ичиндеги болгон эмеректен баштап медициналык жабдуулардын бардыгын кагаздап, тизмектеп сактап койдук. Эгер Кудай сактасын, бизде экинчи толкун баягы оорулардын саны көбөйө турган болсо, биз тез аранын ичинде 24 сааттын ичинде ошол стационарларды кайра ачып, элдер кабыл алууга даярбыз. Даяр. Демек, бул жагынан Бишкек шаарынын 1 май районунун тургундары калатыр болбосо болот. Жалпы эле шаар боюнча. Негизи эле Бишкек шаары боюнча бизде жакшы тажрыйба болду. Биз бир топ врачтар даяр турат азыр. Врачтар болобу, медиктер болобу, бардыгы тажрыйба алып, биз дагы тажрыйба алып даяр болуп турабыз да. Концентраторлор болобу, кышкылтек баллондору, кровать, бүт керектүү шаймандардын бардыгы азыр консервацияда турат. Шаардыктар калатыр болбосо болот. Калатыр болбосо болот. Анда кийинки суроого өтөлү, сизге ушул пандемиянын учурунда эми жашыруун эмес, көбүнчө ыктыярчылардын жардамы менен дагы абалга чыктык окшойт. Жалпы саламаттык сактоо тармагы Кудайдын бетин ары кылсын, экинчи толкун деп калса, мен каалабайм, сиз каалабайсыз, Кудайдын бетин ары кылсын. Биз ошону абалды жөндөп кеткенге тармак күчү жетеби? Сиз айткандай туура айтат, мына Мавлян мырза айтып кетти, действительно чыныгы ыктыярчылар да жардам берди. Бул жерде бирдемени тактап коюш керек. Мына 30% медицина кызматкерлери өздөрү ооруп калды. Мына өзүңүздөр билесиздер, эми Кудай сактасын, жоготуулар да болду. Ошондуктан бул жерде негизинен мүчүлүштүктөр дагы болду. Ошондуктан биз ал жерде ошол мажбур болдук. Ошол рахмат ыктыярчыларда жардам бергенине. Экинчиден сиз айтып атасыз, экинчи толкун болсо даярбы дептир. Бүгүнкү күндө мына көпчүлүк биз врачтарды, медицина кызматкерлерди окутуп кайра даярдадык. Бул биринчиден. Экинчиден мына жакшы айтып кетти, эл аралык уюмдардын жардамы менен, Россиядан келген, мына Польшадан келди, Кытайдан келди, эл аралык уюмдардын жардамы менен биз ошол дарылоодун өзүнүн ыкмаларын дагы талкууладык да. Мына 4-чү версияда атабыз. 4-чү версияда бул бүт баштапкы нерселердин ошол жердеги кемчиликтерди баарын эске алып, 4-чү версия клиникалык протокол бекилип бүгүнкү күндө таратылды.
Андан тышкары эми жакшы айтып кетти. Бул жерден эң негизинен мен ойлойм ушу элдин өзүнүн, адамдын өзүнүн ден соолугуна жоопкерчилигин күчөтүү керек болупту да. Жарандар жеке жоопкерчилик. Себеби мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, тиги эмеде көрсөтүп атат да. Биз айтып атабыз, ай Ганциге баргыла, терде орун бар десе, көпчүлүгү жок. Биз улуттук госпиталга барабыз, биринчи ооруканабызга барабыз. Ошол жерден орун тапкыла, ошол жерде деген маселелер да болду да ал жерде. Себеби биз шартты түздүк деп, мына бир канча 18 жерде ошол жерде интернаттарда ачылды. Мына өзүңүздөр билесиз. Андан тышкары мына сиз айткандай Первомайск районунда, бул жерде Ленин районунда, башка жерлерде күндүзгү жана кечки стационарлар ачылып, ошол убакта эң кыйын убакта бардыгы жардам берүүгө муктаж болду. Эми тажрыйба бар, Кудай буйрса болбосун. Биз азыркы күндө мен ойлойм эми даярдыгыбыз бар деп айтылат. Коомчулукка батырланбаса болот. Мавлян, азыр сиз келгичекти Жамалбек мырза айтып өттү да, бул көйгөй туруп атат. Баарыбыз чыгып эле азыр түшкө чейин Куран окутканга барып, түштөн кийин тойго барып, бул күчөп атат. Тагыраагы жайлата стационар болгон кафе, ашка ресторандардын бардыгы мунун басымдуусу Бишкек шаарында өзүңүз билесиз да, кайра эле ачылып иштеп атат да. Бул жагынан көзөмөл кандай болууда? Себеби элдердин топтошуусу чынында кооптуу болуп атат. Негизи бул жаатта биздин шаардык штабтарынын чечимдери кабыл алынган. Ошо чечимге ылайык бизде атайын топтор түзүлгөн. Ошо топтор тиешелүү чараларын көрүп жатат. Негизи бул мен муниципалдык кызматкер катары дагы мындай өз жаран катарында айтып кетейин. Азыр бизди экономика менен ошол пандемияны баланстоо керек да. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин өкмөттүн өкүлү деле биздин бюджеттин таңкыстыгын, экономиканын абалын биз эле эмес эл деле түшүнүп атат да. Ошондуктан бул жерде баланстоо керек азырчы. Себеби мисалы чамабызга карашыбыз керек. Себеби мисалы Казакстандар, казак мамлекети авиа каттамдарды ачып койду, биз ачыла элек. Экономикада ал жакта алдыга кетип атат. Мисалы биздин жарандар Казакстанга барып учуп кеткенге туура келип атат. Турция аркылуу учуп кеткенге туура келип атат. Мындай ушундай жерлерде негизи биз баланстап туура чечим кабыл алуу бул өтө. Себеби биз пандемия, мен өзүмдүн тажрыйбамды айтайын, ошол 40-45 күн, 50 күнүн ичинде ошол байкашымча бизге стационарга келгендердин баардыгы, Кудай сактасын, баягы летальный исход деп коет, өлгөндөр болгон жок. Оор абалда келгендерди биз тиешелүү жактарга жөнөтүп аттык. Бирок ошо бизге кайрылгандардын адамдардын көбү биздин врачтардын, өзүбүздүн эле врачтардын ошо протоколго ылайык, өзүнүн дарылоосуна ылайык баарысы кайтып кетти да. Кожомукулга күнүгө 1000ден ашуун адам келет. Күнүгө 1000ден ашуун. Түнкү стационарга күнүгө 240-250 адамга жакын келип атты да. Бул эми консулда. Ошол жакшы тажрыйба. Негизи кийинки оорунун баягы түрү кандай болот Кудай билет, аны биз да биле элекпиз. Башка азыркы башка мамлекеттерде аны изилдөөгө алып даярданыш керек. Бирок мен экономика жагын айта турган болсом, бизге берилген ошол чечимдер аткарылып атат. Ага карабай кээ бир ишканалар, ошол эле тойкана, кафелер иштеп атканына байланыштуу өзүңүздөр интернеттен көрүп атасыздар. Айып пулдар салынып, протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлүп атат да. Жамалбек мырза, эл арасында чочулуун дагы, өкмөт жетекчилеринин дагы сөзүн уктук. Бул жерде Бишкек шаардык мэриянын дагы позициясын угуп атабыз, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлүн угуп атабыз. Бирок азыр чын эле шайлоо деп токтоно албай атабыз. Муну коомчулук баарыбыз аралашып жүрөбүз. Ал жерде мен дагы, Мавлян да, сен дагы биз жашыра албайбыз. Муну коомчулукка түз эле айталы. Анан ушул үгүт жүргүзүп жаткан саясатчылар, партиялар элдин ден соолугун ойлойт деп кабыл алсак болобу? Эми бул жерде баягы чапанчанды чапса көйнөкчөнгө доо кетет кылбайлы. Азыр эми баягы партиялардын баары ошончо өздөрүнүн каражатын чачып, күнү түн иштеп ошондой бир аракеттерин жасап атат. Бул негизи эми биздин коомдун стабилдүүлүгү үчүн шайлоо өтүшү керек. Себеби бул жагы да турат. Муну өткөзбөй койсок, муну менен эч нерсе өзгөрбөйт. Бул экономикалык жактан жана мыйзам чыгаруу жагынан болобу, башка коомдун, биздин өкмөттүн ишин алдыга жылдырыш үчүн шайлоо керек.
Мен бир гана айтайын деген нерсем, ушул пандемиянын өзүнүн башталышына кыргыз эли, өкмөтү, Минздрав дагы даяр болбой калды да учурунда. Анткени себеби башында башталганда биз бир жуманын ичинде басабыз деп айтып ийишти. Же болбосо бир мындай өздөрү баягы уверенно айтып атып эле, анан бир кезден кийин пандемия катуу башталып кеткенде, ошол учурда мына биз өзүбүз да оорудук, туугандарыбыз да ооруду. Министр өзү ооруп жатып калды. Гүлжигит Алиев Гүлжигит өзү ооруп жатып калды. Врачтардын баары ооруп жатып калды. Врачтардын баары ооруп жаткан ушу Мадем Мусаевич эле калды окшойт. Калгандын баары эч ким Минздравтан жооп бере турган киши калбай калды да. Анан жана сиздер жогоруда айтып өтпөдүңүздөрбү? Ошо стационарларды чынында бул кичине баягы кечигип калган үчүн болуп калды да. Убагында ошол туура деш керек, бул ошол учурда өкмөттүн кичине шалаакылыгы болуп калды. Мындай тоготпогон сыяктуу болуп баратып, анан катуу башталып кеткенде аягын жакшы түздөп кетишти да. Бирок ошо түздөгөнгө чейинки убакытта бизде 1,5 миң кишиден ашык киши каза болуп калды. Эми ошол каза болуп калган кишилерди андан кийин мына көрсөтүп аткан баардык мына мондай болдук эле, кече эле ушинтип аттык эле, бүгүн башкача десек, жана Мавлян мырза кечирээк келип калабы Мавлян? Учурда ар бир кафеде кечинде той болуп атат. Мына бизде менде 3 чакырык бар. Эми тойго барбай коеюн десең, кече сенин тоюңа келген, Кыргыздын өзүнүн баягы карым катнашы, тойго барайын десең, пандемия. Ошол эле учурда мен азыр уш жерден туруп алып, монтип сактанбай атабыз, минтпей атабыз, койгула, токтоткула деп айтайын десең, эртеңки күнү баягы ак карга болуп бөлүнүп каласың да элден. Анан элден бөлүнбөш үчүн ошол азыркы учурда ошол кайрылат элем да, ошол өткөрүп аткан тойлордун жогоруда мен айтып өттүм, 3 миңден 5 миңге чейин штраф экен болгону. А жерде биз 300-400 киши чогулуп атабыз. Анан чогулуп атканда эмне 5 миң сомду мындай эле төлөп коюп эле калганын улантып атпайбы? Эми баягы 5 миң сом төлөп коюп, бир кишинин кошумчасын берип коюп, бир кишинин кошумчасын берип коюп, кайра уланып атат да. Бул нерсени эми баягы элди коркутуу үчүн эмес, же болбосо элге бир мындай каршы мындай айтуу максатта эмес. Биз деген сактансаң Кудай сактайм дейт да. Азыртадан баштап сактаныш керек. Эмкисин дагы коркутуп чыгарып турушат да. Эми балдарга жугат экен деп койдук. Азыр аябай неме болуп атат да, мындай бурну баягы интернетте деле эмкиси балдарга келет экен деп элдин арасында бар коркунуч. Бирок ошол эле учурда эч ким маска дегенди тагынбайбыз, антисептик дегенди колдонбойбуз. Расстоянияны мындай келгенде даже элементарно ушундай баягы элдин көзүнчө 1,5 метр арыраак туруп коелучу. Антпесе тиги баягы өкмөттүн чыгып тизилген сүрөтүндөй болуп калабыз деген неме менен, жазалмалуулук менен биз ушуну жазалма жол менен өзүбүздү алдап атабыз да. Бул эң биздин Кыргыздын көйгөйү ушул. Биз баягы элге жакшы көрүнөлү деп эле, эл бизди жаман айтып калбасын деп эле сактанып атабыз да. Саясатчы тем более сактанат, партиялар андан бетер сактанат. Болбосо азыр кайсы партия бар экен, үгүткө барганда арасына 1 метр аралыкты коюп алып элдерге агитация кылып аткан эч ким жок да. Фейсбукка чыккан сүрөттөрдү көрүп атасыздар, ал ичинде бир помещениянын ичинде эле мына биз бул жерде 4 киши сактап аткан аралык жок, а жерде кучакташып алып эле бири-бири менен шыбырашып отурат. Бул нерсенин баарын элге так айтыш керек. Өкмөт, президент дагы, өкмөт дагы чынында элге жардам сурап эле кайрылыш керек экен, ачык элечи. Көрүп бар деле мына волонтерлор жардам берди, эл жардам берди, элдин арасынан чыгып аткан бизнесмендер жардам берди. Баарыбыз аракетти жасадык. Ошол эле учурда азыркы аракетибиз текке кетип калбаш үчүн, ошол эмгегибиз, кылган эмгегибиз текке кетип калбаш үчүн азыртадан кайрылуулар жасай берсеңиздер, келгиле сактангыла деп. Бирок антип айтайын десе азыр айтат, шайлоо бүткөнү алганда булар сразу карантинге жабат дагы шайлоонун жыйынтыгын чыгарат деп чыгышат да. Бул жерде элдин дагы кичине мындай түшүндүрүү иштерин туура жүргүзсө деген тилектеним да. Ушул жерде айта кетели, урматтуу замандаштар, биз башында эскерткендей эле элдик талкуу элге таянат. Демек, активдүү болуңуздар. Мавлян, кошумчаңыз барбы? Негизи мен интернетке деле жаздым го. Биздин элге деле сооп жок да. Ачык сөз. Эртең сен талкуулашат. Талкуулабыз, Мавлян Аскарбек сооп жок dedi. Талкуулоо, мен аны Фейсбукка деле жаздым, талкуулай берсин аны. Эми мындай да ачык сөз. Мына кече Кликсан таппай Гепарин аптеканын алдында бир киши өлүп кетти да. Ошончо оор ситуация болот да. Эми элестетиңиз, жанагы кийип алып эртеден кечке жүрдүк жана 1000 адамдан күнүгө,
мынтип көтөрүп келатканы болду, өлүп баратам деген болду, өлгөнү болду. Мына мен Аяш атам өлүп кетти, башкасы канча айтпай эле коеюн. Болду. Мындай да ошонун баарын көрүп туруп, мына кече эле өттү. Биздин саясатчылардын дагы тууганы, жакындары өттү. Баарын көрүп, билип туруп, мына кече болгон нерсени бүгүн унутуп, арам акчаларды шайлоого салып, элдин баарын чогултуп, шайлоо өткүзүп атат. Бирөө айтыш керекпи муну? Же баарысы эле жакшы киши болуп тиги саясий партияларга кошумат кыла бериш керекпи? Айтыш керекпи? Алда саясатчыларга айтыш керек да. Ак боз ат демип, тиги ар кайсы элдердин жылкы союп берип, элдин баарын чогултуп үгүттөп. Эгер ошончо кыйын саясатчы экен, ошонун баарын көрүп туруу, жарым жылдан башта пандемия башталганын билип туруу, ошо лидер мен лидермин десе, түшүнүп, анда жаңы технологиялар менен, заманбап технологияларды колдонуп, мына момундай онлайн дебаттарды уюштурбайбы? Чогулуп алып, баары ар кайсы жака барышат. Бирөө тоодун башына барат, бирөө тоодун өтегине барат, элдерди чогултат, чыгып алып алдыда мактанат. Ошол саясат. Мына момундай лидерлер чыккыла, программаңарды талкуулагыла, идеологияңарды талкуулагыла. Биздики болсо ким жакшы? Мен укмушмун, мен укмуш 5 жашка чыкканда иштеп баштагам, мындай болдум, мактанат. Токтотуш керек да буну. Кудай. Мына бизди желкебизден карап туруп жерге сайып койду. Кыргыздар, мээңерди иштеткиле. Иштетпесеңер бир паста кырылып каласыңар деп. Эмне болду? Кайра эле мына бөлүнүп алып, чогулткан арам акчаларын элге чачып, кайра башталды. Эскертүү. Анан ошону айтыш керек да. Баарыбыз эле айтайлы, мен мисалы муниципалдык кызматкеримде оозум жаап отура берейинби? Жок. Мавлян эң туура белгиледиң. Бул нерсе айтылыш керек. Бул муниципалдык кызматкердин оозунан болобу, мага окшогон журналисттин оозунан болобу, чиновниктердин оозунан болобу айталы. Бул ушун үчүн элдик талкуу деп биз айтып атабыз. Муну азыр түз эфирде Facebook'та дагы жарандарыбыз көрүп турат жана талкууга алат, жасалма болбогула деп. Ошондуктан бул элдик талкуу. Дагы бир эскерте кете турган жагдай, жана дагы кечирим сурадым эле, бул студия көп кабаттуу үйлөрдүн арасында жайгашкандыктан эми союз картошка саткандар дагы өтүп атат. Түшүнүү менен кабыл аласыздар деген ойдобуз. Кийинки сурообузга өтөлү. Суроону жалпы эле берейин, кыскадан жооп берсеңиздер, себеби элдин суроосу көп бул жердечи. Эл эскертүүгө карабай көчөдө мечиттер ачылды дейт. Аралык сактоо менен мектептерди эмнеге ачпайбыз? Интернет жетпеген, телефон, телевизор жок үй бүлөлөр бар. Эмнеге кош стандарт дейт? Кандай жооп бересиз? Сизден баштайлы. Мектептер боюнча айтсак, жанагы тынч болгон айылдар, алыскы айылдар бүгүнкү күнү 62 мектеп ачык. Ачык. Кадимкидей иштеп атат. Иштеп атат. Баягы аз сандагы мектептерди билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги биргеликте алгоритм иштеп чыгып, аз сандагы мектептерди иштөөгө уруксат берилген. 62 мектеп бүгүнкү күнү иштеп атат. Андан тышкары жатак мектептер бар. Жатак мектептерде дагы иштегенге уруксат берилип, себеби алар сыртка чыкпайт экен, территориясында өздөрү ошол алгоритм сактоо менен иштеп атат. Саламаттык сактоо министрлиги бул жерди карап атасыздар. Ооба, бул жерде негизинен мен Мавленге кичине кошулуп кетейин. Биз санаа иптештирүү деп атабыз. Мына азыркы мезгилде биздин штабта онлайн өтөт. Мына региондорду чакырбайбыз. Мына онлайнда штабтар өтүп атат, тапшырма барды көрүп атат. Бул деген дагы бир жолу биз айтып атабыз, контакт болбойт деген белгиси. Экинчиден Алмаз Батырбеков жакшы айтып кетти. Эң негизги талап мен айтып атам, санитардык, эпидемиологиялык ошол талаптарды сакташ керек. Ал жатак мектеп болобу, же жатакана болобу, же оорукана болобу, бул жерде ошол талаптар сакталса эле, анда менимче сакталган болот, коркунуч жок. Мавлян, Бишкек шаарында мен дагы бир жолу айтайын, мен азыр баягы саясий кызматты ээлебегендиктен мен өзүмдүн ыйгарым окуп алганда айтайын. Азыр бунун баардыгы дүйнөдөгү динамикага байланыштуу болуш керек, анализге байланыштуу болуш керек. Себеби мына мен телегөрүүчүлөргө айтып коеюнчу, бул апат деген биз 3-чү жолу болуп аткан жери жок да. Бул 1-чи жолу ушундай апат. Биринчи жолу. Негизи өзү МЧС тарабынан биз ар кандай апатка даярдана турган даярданып турабыз да. Бирок ушундай апат 1-чи жолу болуп, чын айтканда бир убакта жоопкерчиликтүү адамдар алапайын таппай, жогорку кеңештин жерде аябай чоң күнөөсү бар. Анан ушул жерден айтып кетчү нерсе, биз баардыгыбыз түшүнүү менен кабыл алып, алдыга жылышыбыз керек. Мына ушундай апаттардан биз сабак алышыбыз керек. Мыйзамдар кабыл алыныш керек. Азыр мына үртөп келип атат өкмөттү.
А өкмөттү уртепкилегенден кийин ошолорго мыйзам жазып берип койбойбу? Мына Момундай апатта өзгөчө момундай кырдаалдар. иштейсиңер, акчаны момунтип бөлөсүңөр, момундай жоопкерчиликти аласыңар деп. Туура, ушуну Азыр айтып бирдеке атабыз. болсо эле ким жакшы, депутат жакшы. Ким мокочо, аткаруу бийлиги мокочо. А мен эмне үчүн мокочо болушум керек? Мен 45 күн кызыл зонада жүрдүм. Мен кызыл зонада жүрдүм. Бир тыйын ашык алган жокмун. Менин коллегаларым врачтардын акчасын эптеп төлөп берип атат. А биз алган айлыкка эле иштеп атабыз да. Бирок ошо врачтардын эле жанында жүрдүк. Мен үй бүлөмдү тиги кайын журтка жөнөтүп жибердим. Себеби тиги гостиницада жатпайын депчи. Негизи айтайын дегеним, ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигине жараша иш кылышыбыз керек. Элге түшүндүрүп айтыш керек. Азыр барып мактанып атпайбы? Мен минтип койдум, мен антип койдум деп. Сен мыйзамдарды жазып, тактап, момунтип чикилдетип койсоң, кандай гана кызматкер келбесин, мына апат башталдыбы? Инструкция номер 1, номер 2. Момунтип чыкылдап иштей турган болот. Анан айтса азыр баары эле унчукпайт да, жакшы көрүп. Жок, бул жерде айтылыш керек, чынында коомчулук туура түшүнүш керек. Президенттин жарлы пандемияга карата коопсуздук кеңеши, калп айтпасам 26 январда каралган. Ошол кезде штаб түзүлгөн, ага карата отставка алмашкандан кийин сиздер келдиңиздер. Мана ошол тушта 2 айда башаламандык болду. Жогорку кеңеш менин билишимче таптак, мен стенограмманын баарын, стенограмма дебейин, кайсы жерде эмне маалымат болсо окуп таанышып материал жасагам да, ошон үчүн так билем. 2 ай аралыгында 2,5 прокуратурага байланыштуу, айыл чарба айдоо себеби иштерине байланыштуу деген гана маселени карагандагы, Мавлян айткандай, пандемия, форс-мажордук кырдаал, чукул кырдаал деген таптакыр карашкан эмес. Кыргызстанда керек болсо өзгөчө кырдаалдар жөнүндө мыйзам Союз кезиндеги боюнча. Ошондуктан жогорку кеңештин азыр аймактарды аралап жүргөн депутаттар да жылтырай бербей кемчиликти алгыла мойнуңарга. Сиз эме кошумчалайсыз? Бул жерде Мавлян мырза жогоруда айтып өтпөдүбү? Чындыгында бул аткаруу бийлигине келгенге чейин биз деле, мен дагы мисалы шаардык кеңеште депутат болдум. Ага чейин ошо аткаруу бийлигинде иштеп калдым да. Бул сырттан карап туруп сын айтканга оңой да, кыйкырып чыгып, баягы минтип атасыңар, тигинтип атасыңар деп коюш оңой. А чындыгында ишке келгенде, иш жүзүнө келгенде бул такыр башка маселе болуп калат да. А ошону менен бирге эң эле айтайын деп атканым, бул депутат болуп алып эле баягы маселени көтөргөн киши болуп көтөрүп туруп, анан кийин өкмөткө оодара берип туруп эле анан кийин чыгып кетип атышпайбы четкечи? Азыр дагы ошондой кырдаал түзүлүп калды. Мынакей баары тең шайлоого кетти кайрадан. Биз кышкы даярдык дегенге даяр боло элекпиз. Отун, суу деген бар. Эч даярдыгы жок убакта азыр мынакей шайлоого аттанып алдык дагы. Элдин баары, кандай десем, баягы ээн болуп эле туруп калды да, ээн баштык болуп калды. Бул суроо сизге багытталат окшойт. Урматтуу замандаштар, биз сиздерден келген суроолорго, өтүнүч, талаптарга өтө берели, аралаштырып өтөлү. Караколдук аба дейт, Facebook'та ар кандай ат менен катталышат, туура түшүнүңүз. Орусиядан жардамга келген дарыгерлер кайра Орусияга кете албай кыйналып атыптыр. Өкмөт көмөк көрсөтүп койбойбу дейт. Бул боюнча 38 адам Кыргызстандын жарандары келген. Бул ошол жерде ишкерлер жардам берип, мен 528 000 рубльга билет алып берген. Бул жерде алар келишкен. Биз азыр көмөк көрсөтөбүз. Кече эле мен бул боюнча сүйлөшкөм. Ошол тизмесин айтып туруп көмөк көрсөтөбүз. Өкмөт дагы, бул жерде саламаттык сактоо министрлиги дагы өзүнүн ыраазычылык каттарын, ыраазычылыктарын баарын билдирген. Бул боюнча бул маселеге көмөк болот. Мамлян жооп бердиң окшойт. Дагы бир Facebook колдонуучу, эмнеге тояшка айып бул салып атабыз? Үгүт иштерин жүргүзүп, элди сансыз чогулткан партияларга ооз ачкан жерибиз жок. Алар өзгөчөбү дейт. Региондон бир партияга айып салып дейт. Силердин райондо. Мен азыр муниципалдык кызматкер болгондо башкача айтмакмын да. Азыр негизи мен иш убактым бүттү. Негизи мындай да, биз элге туура жеткизишибиз керек да. Туура жеткизиш керек. Мен мурдагыларды билбейм, бирок бизге коюлган тапшырмаларды могу оор кырдаалда биз таза так аткарганга, өзүбүздүн өмүрүбүздү, ден соолугубузду баягы карабай ошого аткарганга аракет кылдык да. Эми ошонун баардыгын унутуп, ушундай оорчулукту унутуп, мына шайлоого аттанып жанагындай чогултуп атканы, мен дагы бир жолу айтайын, бул туура эмес деп. Дебаттарды өткүзүп, бирок онлайн, мына сиз жана айтып кеттиңиз, премьер-министрден баштап
Акимге чейин бүт онлайн. Күнүгө 3 жолу совещание, күнүгө иштеп атат. Эми ошондой бир жаңы методдорду да колдонушубуз керек да. Кайра эле элди алдабайчы. Элге мына журналисттер, активисттер элге жеткизиш керек. Баамдар билгиле. Ким иштеп атат, ким алдап атат силерди. Эми билбейм, өкмөттө кемчиликтери бул бир маселе. Бирок ошол жерде деле, мисалы ошол врачтар, жаныргөө иштеп жүргөндөр да адам фактору менен дагы алып карап көрүшүбүз керек маселени. Жамалбек сизге узаталы, кыш келатат дейт, аты жөнүн жазылып калыптыр. Ээси табылса керек бул пикирдин. Кыш келатат, оорукана дары дармек жайында жетпей эл кыйналды. Азыр үгүт иштерин акча эсепсиз чачылууда, баарыбыз эле көрүп атабыз. Эртең абал өзгөрсө кыйналып калбайбызбы? БШКга бөлүнгөн каражат пандемияга көбүрөөк бөлүнсө болот беле дейт. Шайлдабекованын суроосун сизге берип коелу. Бул эми чындыгында баягы БШКнын рекламасына бөлүнгөн 21 миллион акча бөлүнгөн кезде мен ошондо бир жаздым эле да, ошо 21 миллион акчаны биздин пандемияга бөлсөк кандай жакшы болмок эле, ошо кышка даярдыкка депчи. Себеби азыр жанагы жогоруда айтып өтпөдүкпү? Онлайн режим менен өкмөт камсыз болуп аткан менен мектептердеги билим берүү жагында өтө чоң мүчүрүштүктөр кетип атат. Бир ата эне бар экен, мисалы телефон алып бере албай, баласы сабактан калып атат, канчалар бизге жардам сурап жазып атат да. Биз азыркы учурда ошол балдарыбызды тарбиялай албай атып, ошо сабакты бере албай, ушу үзгүлтүккө учурат. Менин үйүмдө 5 балам бар да, мисалы окуп аткан, мектепте окуган 5өө болсо, ошонун 1-класска барып аткандар барып атат да, калган үйдө барсаң эле уктап жаткан болот. Биз жумуштабыз, барып эмне болду, окууң эмне болуп атат деп сурайсың, онлайн деп коет, болду. Ошондуктан бул өкмөттүн онлайн режимине мен аябай кошулам. Себеби Баткендин губернатору бир кенеде жыйналыш үчүн учуп келиш керек, Нарымдыкы бияка келиш керек. Ал эми онлайн режим болгондо ордунан түз башкарылып атат. Бирок окуу менен ушул жагын бир жакшы карабаса, билимсиз жаштар улам өсүп барган сайын мектептен үзгүлтүккө учурап, ошо предметтерден артка калат дагы, келечекте коркунуч алып келет. Ал эми кыштын камылгасын болсо, азыр эл өзү жанталашып аракет көрүп, кийинкиге өзүбүз даярдана бербесек, мындай учурда баягы ишенип мындай карап отурганга болбойт. Мэрия деле көрүп атат аракеттер. Мен да кичине кошумчалап болсом. Кошумчалаңыз темалар аябай жакшы өтүп кетти да, мен жооп бербей калгандай болуп калбайм. Биринчиден мына акыркысынан баштайын, кышка даярдык боюнча. Бүгүнкү күнү өкмөттө калп айтпасам, кышка даярдык боюнча штаб бар. 3 жолу өткөрдүк штабты. Бүгүн эле губернаторлар менен жана көмүр склад базаларды ачуу боюнча ошол Бишкек шаары, Ош шаары деп чоң шаарларда вице-мэрлер катышты. Баягы жасай турган жумуштарды 1-октябрга чейин ача турган маселелерди бир сире көзөмөлгө алып, дагы бир сире поручение берилди. Мектептер боюнча, больницалар боюнча, мына Мадым больницалар боюнча дагы билет. Бүгүнкү күнү бардык больницалардын альтернативалык энергиясы боюнча кышкы учурда свет өчүп калышы мүмкүн, авария болушу мүмкүн. Ошол учурларда реанимация отделение, операция отделение, операционный блоктор толук альтернативалык камсыз менен туруш керек деп. Гемодиализ бөлүмү дагы. Гемодиализ бөлүмү. Ошолорго ошол иш-чараларды өткөрүлгө деген поручениялар берип атат. Анан эми жалпы өкмөт жөнүндө башында даярдык көп болбой калды дегенге мен өкмөткө жаңы мүчө болуп келсем дагы башынан айтып коеюн. Эң негизгиси сиз туура айтасыз. Совет коопсуздук кеңешинде 23 январда өткөрүлгөн коопсуздук кеңешинен баштап өкмөт биринчилерден болуп иш-чараларды аткара баштады. Бирок жана башында айттым эле, критикага түшүп, ошол кезде далай саясатчылар акча жеш үчүн жасап атат деген критикага да өкмөт кабылды. Оору жок окшойт. Бир тоголок дары ичкен жокмун деген адамдар чыкты. Анан ошол учурда аткаруу бийлигинде мына коллегалар туура айтып атат, аткаруу бийлигинде иштеш, өзү жоопкерчилик алыш кыйын. Бизде коомду көрүп атасыздар, чын акча жеп атат десе, пандемия болуп, өзүбүз көзүбүз менен көргөн нерсени мына бир ай мурункуну унутуп калдык. Эгер пандемия болбой калганда өкмөт жөн акча жеди деп бүгүнкү күнү ал коопсуздуктан оңой өтүп кеттик деп эмес. Болгон бийлик бутактардын баарын тең керек болсо соттош керек дегенге чейин бармакпыз да. Анан жогорку кеңеш боюнча дагы кыскача айтып коеюн, жогорку кеңештин өкүлдөрү эми жогорку кеңеш баягы
июльдан баштап каникулга анан жергиликтүү шайлоочулар менен жолугушууга деп 2 ай кетет. Кетпесе, конечно, болмок. Кетпесе, себеби биз мына Мадам Мусаевич билебиз, кээ бир маселелерде ошол комитеттен өткөрүш керек болуп калган маселелерде чын эле өкмөт аксадык. Биз срочно сумманы чечиш керек, бир акчаны мисалы Минздравга уруксат бериш керек, макулдук болуш керек деген нерселерде кичине аксадык. Бирок ошол менен бирге мен азыр эсимде жок, бирок калп айтпасам июнда ушу пандемия боюнча жабык эшикте бир сыйра талкуу болгон. Баягы коомчулукка чын эле көп нерсе айтылган. Жогорку кеңеш менин билишимче марттын 26-сында эл менен кошо тарап кеткен. Андан кийин спикер айтты, моундай маселе чыга калса чогула калалы деди эле, залдагылар ооба деп дагы тарап кетишкен. Июльдун башы менен кетишти. Июльдун канчасында кетишти? 27-синде. Талкууну уланталы эми түздөн урматтуу замандаштар, эми көңүл бурсаңыздар болот. Өзүңүздөр берген суроолорду азыр биз ушул жерден адресин, дарегин таап берип туралы. Суроолор көп, ошондуктан кыска-кыска жооп берсеңиз болот. Мен катары менен окуйн, азыр сизге тиешелүүсү. Менимче Facebook колдонуучулар өзүнүн суроосун билет, жообун алып атканын так угуп көңүл коюп турсаңыздар. Султаналы Осмонкулов экинчи толкундун болоорун кайсы көз ачык айтыптыр, сураңызчы дейт. Биринчи суроо. Эрлан деген колдонуучу экен. Шайлоо дегенде 7 миллион акча табылды. Пандемияда күнүнө 40 адам өлүп жатты эле, ошо акча кайда эле дейт. Эмне атайын шайлоого катуу отурдуңарбы? Пандемияда өкмөт эч нерсе кыла албай калдыңар. Анан кайсы эрдиңер үчүн уялбай депутаттыкка баратасыңар дейт. Бул жанагы шайлоого аттанган талапкерлерге таандык окшойт. Ошондой эле Караколду Каба деген катышуучу кайра да суроо берген экен. Өкмөт кафелерди 50 киши менен чектесе, кафе ресторандарга андан ашык эл чогулуп атат. Штраф 3000 сом дейт. Сиз айткандай айтып атат окшойт. Чоң кафе ресторандар штрафын төлөп коюп эле кайра ошонусун кылып атат. Же жаап салыш керек, же таптакыр толук иштетиш керек. Мектеп, бала бакча жабык. Базар, өкмөттүк уюмдар иштеп атат. Баарыбыз жалпы коомду түзөбүз. Эми элестетсеңиз, ата-энеден үйдө отурган балдарына вирус жукпайт деген кепилдик барбы дейт. Бул бирөөнүкү. Уля Нурматова деген Facebook колдонуучу жазып атат. Тажикстанча жокпузбу дейт. Карантинге алынган жок, мектептери жабылган жок, жождордо экзамен тапшырылды. Азыр мектептерде жождордо мурунку стандарт боюнча окутуу башталды. Бизге окшоп коллапс болгон жок. Обсерваториялары колдонулбай калыптыр. Ооруканалары да толбоптур. Өлүм боюнча биз эмнеге биринчи чыгабыз дейт. Биринчиден акыркы суроосуна жооп берип баштайын. Өлүм боюнча биз биринчи чыгабыз да эмес. Ошол эле Тажикстанда бизге караганда биздин коом аябай ачык. Маалыматта коомубуз ачык да. Бизде эч нерсени жашырган болбойт. Чындап келгенде Мадам Мусаевич статистиканы көргөндө пандемиянын башталганында ВОЗдун рекомендациясы менен ошол пневмонияны дагы статистикага коштук. 17-июлдан баштап. Биздин коңшу мамлекеттерден бирөө да кошкон. Бүгүнкү күнү кошуп санай баштагандар, даже чындап келгенде ковид-19 пневмония деп коңшу мен аттарын айтпай коем, коңшу мамлекеттер баягы эртең күнү дипломатиялык жактан сөз болуп калбасын. Бирок коңшу мамлекеттерде ковид-19 пневмония деген дагы жаңы терминдерди чыгарып коюп, аларды статистикадан чыгарып коюп атышат. Бизде коом ачык экенин так ачык көргөзүп. Биз кошуп алдык. Биз ачык көргөзүп, кандай экенин ачык көргөзүп. Ошол себептен. Каза болгон адамдарды дагы коңшу мамлекеттер статистикасын 17-июлда биз кошсок, булар ошол айдын аягына чейин созушту. Кошкондо дагы мурунку кесин кошпой, ошондон баштап статистикасын кошушту. Бүгүнкү күнү мен мындайча айтканда кайсы мамлекет ачык, кайсы мамлекет жабык экенин биз жакшы билебиз. Шайлоого бараткан, эрлиги үчүн бараткан кесиптештериңиз тууралуу суроону айта барасызбы? Мурунку кесиптештерим го деп айтсам болот деп алар. Аны баасыңыз жакшы айтып берет. Анда сиз айтсаңыз, Аида Исмаилова баратат, вице-премьер министрдин бирөө айлыгы сакталуу менен коомчулуктан жашырбай эле талкуулайлы.
Bunun үчүн бизди эч ким жаман көрбөйт, биз жалпы коомду түзөбүз. Ошондой эле министр Кочкоров баратат, мындай кооптуу абалда баарыбыз эле шайлоого баратабыз. Экөөбүз эле барбай калдык окшойт, эч ким кошпой коюп. Мен да барган жок. Мавлян барган жок. Негизи мындай да, биз баягы укуктуу мамлекетте жашайбыз деп атабыз да. Укуктуу мамлекет түзөбүз деп атабыз. Укуктуу мамлекетте мыйзам боюнча каралгандан кийин аны мындай чектеп койгонубуз талкууласак болот. Бирок чектеп кое албайбыз да. Бүгүнкү күнү бараткан шайлоого бараткан саясий кандай десем, саясатчы адамдарды айткандай болсок, ар биринин өзүнүн тандоосу. Биз, конечно, моундай учурда жана Мавлян мырзанын айтканына ушул убакыттан да пайдаланып айткым келет, бир да партия асыр. Биз ушул шартта, ушул өкмөттүн чыгарган токтом менен, жаңы жетишкендик менен, мисалы региондорду кыдырып жөнөштү. Онлайн режимде региондордо мен жолугуш өткөрөбүз. 44 район бар, шаардын 4 району кошкондочу. Ар бир районго бирден күн бөлүп жолугуш өткөрсө, менин оюмча далай очко топтой турган шарт болмок да. Ар бир региондон чыгып аткан талапкери чыгып алып, өзүнүн регионунун проблемасын айтсын, чече турган жолун айтсын. Эмнеге болбойт? Анан саясий күчтөр эң негизгиси акыркы убактагы жетишкендиктерди туура колдонсо, бул өзүнчө дивиденд таптай эле деген ойлойм да. Бул жерде эми сүйлөшүп алгандай ошол 61 экс депутат кайра шайлоого аттанды да. 120нын ичинде 61-ге чыгып атат деген. Алар чыгып атат. 61 депутат кайрадан шайлоого аттанды. Эми ийгилик каалайбыз кандай болгон шартта. Бирок бир маселе биздин мыйзамда ушундай каралган экен да. Мисалы, мен Улукбек досум сыяктуу министрликти убактылуу тапшырып, Коопсуздук кеңешинен да Өмүрбек Исакович мисалы убактылуу токтотуп өзүнүн ыйгарым укугун. Анан шайлоого барып, өтпөй калса кайра келип иштей берет дегенчи. Шайлоонун тушунда кыргыз бийлигине сын айтып коюп президенттен бери кайра келип маңдайлашып иштей берсе болот экен. Мыйзам жол берет. Маселе ошого мыйзамдын жол беришинде болуп атат да. Бул мыйзамды өзлөрүнө ылайыктап токуп алгандай да. Кеттиңби биротоло, кет дагы шайлоого кет, өтсөң өттүң, өтпөсөң үйүңө барып коюңду кайтар жат да. Эң туура айтасыз. Моралдык жоопкерчилик. Мавлян кандай карайсың ушуга? Атпайбы? Биз ошол мыйзамдардын баардыгын мен 2018-жылы президент менен жолукканда айткам. Мени группага киргизиңиз. Мен ошол 10 жылдан бери ошол мыйзам жаатында, шайлоо мыйзам жаатында иш алып келатабыз. 2010-жылы. Өзгөртөлү, кардиналдуу өзгөртөлү шайлоону. Кардиналдуу өзгөртөлү деп аябай аракет кылганбыз да. Мына азыр баягы эле жол менен кетип баратат. Эми биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек да. Мына сиз көрүп атасыз, сиз көрдүңүз, мына мен көрдүм. Эртең Кудай сактасын. Кудай сактасын. Могул 1,5 миң киши өлбөдү. Bundan da жаман аппарат болуп кетиши мүмкүн. Эч ким билбейт. Эч ким айта албайт. Биз качан ошого даяр болобуз? Бизде күчтүү парламент, күчтүү өкмөт болгондо гана ошондой аппараттарга биз туруштук беришибиз мүмкүн. Туура. Эми сиздин досторуңузду айтпай эле коеюн, эми эки баракты жөндө окуп албаган сиздин коллегаларыңыз кетип атпайбы? Чала спортсмендер кетип атат, чала бандиттер кетип атат. Бул деген ошол өлгөн адамдардын себепкерлери болуп атпайбы? Эми мен билбейм кандай иш керек. Бул эмне деген адамдар? Жок, айтылыш керек. Эмне деген адамдар? Эми өмүр бою күрөшүп жүргөн, өмүр бою улак тартып жүргөндөр, өмүр бою диктор болуп отургандар, сулуу кыздар кетип баратат. Мына аздыр көптүр, мен муниципалдыкта иштеп тажрыйба алып калдым да. Могу жакшы болду деп айтпайм, бирок бул чоң тажрыйба болду. Мен бир нерсени элге жеткизе албай жатам да, бир нерсени элге жеткизе албай жатам. Айт, азыр мүмкүн. Азыр көзүңөрдү ачып, туура тандоо кылбасаңар, эртең кырылып калса, эч кимди күнөөлөбөгүлө. Эч кимди күнөөлөбөгүлө. Өкмөт күнөөлүү, анан тиги, мына силер күнөөлүүсүңөр. Силер күнөөлүүсүңөр, себеби ошонун берген арам акчасын алып атасыңар, согон этин жеп атасыңар, куйган арааны ичип атасыңар. Барат дагы мен укмушмун, мен жашнакаймын, сүрөткө түшөт. Мен билбейм, эле конкретно айтпайсыңарбы? Эртең бизде кандай турмуш болот, ким премьер-министр болот, кандай өзгөрүү болот, кандай жоопкерчилик алат? Кайсы жол менен барабыз? Кантип өнүгөбүз деп. Туура. Бул мамлекет деген эмне, оюнчукпу? Же эмне бир паста эле унутуп коебузбу адамдардын өлгөнүн? Мен азыр немеде айтайын дегенимчи, шайлоо мына бир ай болот, тояш
концерт менен бүтөт дагы түшүнүксүз адамдар кайра келет. Кайра баягы тас кейпибиз күйлөбүз. Кошуна мамлекеттерди айтпай эле коеюн. Шылдың болуп бүттүк. Эми биз жашнакай жашайбызбы? Же ушинтип эле кете беребизби? Өгүзөлбү арага сынбады. Бир оңолбойлубу? Чабышып жүрөлбөй. Мен ошону айтып атпайм, азыр мына элдерде азыр турат. Мына ушул жана кетип атпайсызбы сиздин жана немелер баарын чаап түшүш керек. Өзгөрүү кардиналдуу өзгөрүү болмойын бизде. Бизде жашоо оңолбойт. Урматтуу замандаштар, бул жерде туура ойлор айтылып атат. Өкмөттүн жетекчиси турат. Өзүнүн ээлеген муниципалдык кызматкер экенине карабай чындыкты чыркыратып айтып, мына бул жерде Мамилан Аскарбеков отурат. Чындап келгенде ачык коом болбосок, маңдай теске өкмөттүн өкүлү болуп биз мондай нерсени айтпайт болчубуз. Биз да көтөрбөйт элек. Биз ойлоно турган жердебиз. Көздү чоң ача турган жердебиз. Эми тармак өтөлү сизге Садыр Каныбек уулу дейт. Сизге багытталган суроолор. Бир суроом бар. Заманбап флюорография аппараты менен кагазга тартса болобу дейт. Мен өзүм аппаратка түшүп жыйынтыгын кагазга алдым. Эмнеге десем, заманбап деп жооп беришти, мен ишенбейм дейт. Экинчиси катар окуп берейин, 3 суроо экен. Мээрим Сан дейт, фамилиясы башка болсо керек, бизде корейлер жокта Мээрим деген. Грипке карата эмдөөгө келген дарыларга гарантия барбы дейт. Экинчи толкун болсо даярбызбы? Кайдан кандай жардам алат элдер? Гум жардамдар максаттуу жеткирилүүгө даярбы же түгөнүп калдыбы? Дары-дармектер жөнүндө айтып атат окшойт. Облустар канча дарылар менен камсыз болгону боюнча отчеттор барбы дейт. Анан Замирбек Абулаев деген агайыбыз сурап атат. Баягы тез жардам машиналарын сатып алышкандагы 2 эсе ашык-баш кетирген чыгым кайтарыштыбы же сиңирип алдыңарбы дейт. Биринчиден мен дагы акырынан баштайын. Эч ким сиңирип албайт тез жардам машинасы боюнча. Бул жерде мына Алмаз Батырбекович күнүгө эле көтөрүлүп атат, Финполда текшерип атат, Ген прокуратура текшерип атат. Керек боло турган болсо, бул жерде бирдемени тактап коюш керек да. Кээ бирөөлөр машина десе, машинаны ойлоп эле ичиндеги жабдууну ойлоп атат. Ичиндеги жабдуулар дагы кымбат турат. Ошол жерде бул машина санитарный транспорт эмес. Өзбекстандыкына салыштырып көрүш. Бул жерде санитардык транспорт эле эмес. Бул жерде скорая медицинская помощь дейт. Ошонун ичинде жардам бериш керек. Керек болсо экстренный помощьчу бул боюнча. Эми ал ачык нерсе, аны комиссияда иликтеп атат, анын мүчөлөрү бар, алар өздөрү жооп берсин. Эч ким эч нерсе жеп алган жок. Эми аны териштирет. Экинчи маселе мына гуманитардык жардам боюнча. Гуманитардык жардам боюнча бизде сайт бардыгы турат. Кандай келди ачык ал жерде. Биз дагы мына ар дайым айтып атабыз, эмне бар, эмне жок деп туруп. Жеткиликтүүлүк боюнча эми ар бир фапты же ар бир медсестраны барып текшерүүгө мүмкүнчүлүк жок, бирок ал жетекчилердин өздөрүнүн жоопкерчилиги ал боюнча. Анан кийин бул жерде айтып атат, эми мисалы мынагы эмени флюорограф боюнча рентген. Эми мындай карай турган болсок, заманбап рентген аппараттар бүгүнкү күндө биз мисалы саламаттык сактоо системасы Кыргызстандагы көп артта калдык. Муну ачык моюнга алыш керек. Жабдуулар боюнча мына дүйнөдө бүгүнкү күндө PET деген бар. Это позитронный электронный томограф деген бар. Мына компьютерный томограф боюнча өзүңүз айткандай мына частныйлерде эле бар экен. Мына компьютерный томографта матовое стекло деп туруп пневмониянын канча пайызын көрсөтүп алды. Эми Кудай буйрса мына 7-ни алабыз деп атабыз, андан кийин дагы 2-өн алабыз деп атабыз. Аны боюнчачы. Бул жерде ар кандай түрү бар. Эми мен азыр түрүн айтып эле жазып айтып берип койбойм тердечи. Негизинен эгер жазып бере турган болсо, кагазда чыккан болсо, ошону расшифровать этип бериш керек враччы. Эмне деп туруп заключение менен расшифровать этип бериш керек. Мурдагыдай рентген пленка эмес. Мен ачык айтайын. Рентген пленка ал мурда рентген тартылганда рентген пленка алат эле. А бул жаңы современныйларда рентген пленка колдонулбайт. Дагы бир нерсе. Мына дары-дармектер боюнча Кыргызстан бүгүнкү күндө 97% деп атабыз. Андан да 99% биз только чет мамлекеттен алабыз дары-дармекти. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып элге айтып коеюн. Мына Мадейский деген келген Польшадан. Ал экөөбүз пресс-конференция бердик Ошто. Ошол жерде да суроо берип атат. Алар сурап атат. Менден сурады дейм, ал англисче сурады. Сиздерде эмне чыгат деди. Ошол жерде суроо беришти да, бир биздин дагы эле чукугандар бар да, туруп алып турупчу. Өкмөт күнөөлүү, министрлик күнөөлүү, бардыгы күнөөлүү, бизде мындай болду, тигиде мындай болду деди.
Мадейский суроо берди. Мына Англияда өлгөн жокпу деди. Же Америкада өлгөн жокпу? Же башка Кытайда өлгөн жокпу деп суроо берди тиги. Мына окугулачы деди. Ооба. Бирок силерде эмне болот чыгат деди. Мен айттым, маска жөнөкөй маскадан башка эчтеке чыкпайт дедим. Ал дагы FFP, PPF дебейин дедим. Не только экспресс-тест, билесиз, ПЦР, там аппараттар эчтеке чыкпайт. Бүт импортозависимыйбыз биз дедим бүгүнкү күндө. Анда туруп айтты. Мына Кытайда, Россияда, Америкада бар нерсе чыгат деди. Өздөрүндө бар деди. Бирок ал жерде дагы ушундай случайлар болду го деди. Бул жаңы деди да. Мен эмнеге деп атам? Бул жерде эмне үчүн айтып атам менчи? Биз азыркы күндө көбүнчө мына дары-дармектер биз чыкпайт да, бардыгы импорт болуп атат, алып турупчу. Бул бүгүнкү күндө биз запастар боюнча айтабыз. Мына кече эле штабта айтылды. Мына 1,5 айлык запастар бар деп. Биз запасты бүгүнкү күндө дагы күчөтөбүз. Фарм компаниялар менен бүгүн сүйлөштүк ал боюнча. Ошол боюнча эми менимче максималына даярдыкты көрүп атабыз. Бир кошумча айтып кетейин дедим эле ушул жерде. Мен аткаруу бийлигинде иштегениме 2 жыл болуп калды. Мен негизи бул аткаруу бийлигинде иштейм деген оюмда жок болчу. Сунушта президент менен жолуккандан мэр чакырып, ушул оор сфераны бергенден мен макул болуп 2 жыл болду иштегениме. Мен бир нерсени түшүндүм да. Эл эмне үчүн биздин өкмөткө бийликке ишенбейт? Себеби парламентке сиз айткандай досторуңуз келет. Алар ака-өкөлөрдү өкмөткө алып келет. Алар жинар эмес, жебер эмес. Анан ошон үчүн эл ишенбейт да. А эл ишенбеген жерде өкмөт эмне кылбасын, иши эч качан арыбайт. Көрүнбөйт. Эч качан арыбайт. Мына айтып атат. Ой, сатып алдык ай, эч ким жеген жок десе да өлдү, каргады, шиледи, жеп койду. Эмне жумуш кылба? Азыр каргап шилейт. Эмнеге? Себеби өкмөт деген күчтүү саясатчылардын курамы болуш керек. Күчтүү политиктердин курамы болуш керек. Эмне үчүн айтат? Политическая должность деп. Политик келиш керек, волевой киши келиш керек. Айтыш керек, токтот, мына биякта момундай кылып атабыз. Мен жеген жок, мына момду иштеп атам. Момдай деп туруп элди ишенимин алыш керек да. Ошондо мен оюмча алдыга жылат да элдин ишенимин. Элди ынандыра алгандар бийликке келди. Болотпойбу? Канча же мисалы. Ошол иш жүрбөгөндөн элдер айтып атат, силерде хлор чачып элдин баары өлүп атат дейт. Эмнеге? Ошончо деңгээлге түшүп кеткен да. Жок, ишеним жок деген сөз да. Эми токотери урматтуу замандаштар, макалелер келбегиле деп атат да. Кийинки башкасын дагы айтып коебуз. Баарын эле. Эми мындай урматтуу замандаштар, биз талкуубузду уланта берсек болот. Кызмат абалдарына карабай иш орундарынан козголуп бизге убакыт бөлүп атат. Туура түшүнөлү, элдик талкуу деген түшүнүк болгон үчүн. Ошондуктан баардык маселелер, мындан да көп маселелерди көтөрөбүз. Ошондо такай байланыштырасыздар деген ойдомун. Эми элдин өздөрүнөн келген окуп өтөйүн, себеби карап тургандар ишенсин, чын эле элдик талкуу жокпу? Айбек Жаңыбаев деген жарандык активист балабыз эжеке мен ооруп атам деп жазыптыр. Бул бала коронавирус менен ооруп калган. Ишенбегендер үчүн Айбек сага бекем ден соолук каалайбыз, жакшы болуп кет. Айбек Осмонов чүйдөн жазып атат. Өкмөт даяр болсун, ыктыярчы партияга догун артпасын дейт. Итак эле кандидаттар кылган жакшылыгын колко кылып шайлоого колдонуп атат. Ооруга каршы колдонобуз деп алган. Сырттан келген акчанын отчетун берсин. Ооруга карата Россия жана башка өлкөлөрдөн мигранттардан канча каражат дарылар келди, ушул боюнча жалпыланган маалыматтарды берсин дейт. Курулуп жаткан ооруканалар боюнча толук маалымат, сүрөттөрү, баасы ким тарабынан курулууда? Сиз айткандай ишеним жок да, керек болсо ошондон өйдө сурап атат биздин жарандар. Камбарал Умаров дейт, Кыргызга ай менен күндүн кереги жок экен, алып бербей эле койгула, алар өздөрү Кудайдын өкүмү менен чыгып бата берет экен. Ошого боло турган, эл ишене турган нерселерди айткылачы дейт. Сазида Абдыбалиева, менимче кечеги пандемияда элге, регионго, улутуна карабай тегиз жардам берген Ысмайыл ата атындагы фондун чакырсаңыз болмок дейт. Чакырбай калыптырмын. Аны башкалар чакырышсын. Гүзел Сагын кызы дейт. Карапайым элди ойлогон эч бир бийлик өкүлү жок, баары шайлоо менен алек. Пандемия учурунда бири да артын карабай эмгек өргөгө кетишти эле, эми элдин бетин кантип карап, кантип аралап жүрүшөт дейт.
Камбар Өмүркулов: пандемияга сарпталган акчалардын отчетун ким берет? Жыштык боюнча ким берет? Айтыла турган сөздөр алдыда дейт. Кубат Карабатоев: Абылгазиев, Чолпонбаев жана башкалар качан жоопко тартылат? Ковидке каршы делген акчалар боюнча жооп берсин. Жыштыкты саткандар да жоопсуз калды дейт. Абылгазиевди мен кесмичи отурат деп тамашалайм. Ал киши ошо кесмесин ичип бүтсө, бул маселе көтөрүлсө керек. Менден да сурашат буну. Саматбек Жетиген дейт: бизде стратегия, ар тараптуу изилдөө, анализ деген жок, бардыгы башаламан чачкын дейт. Эми Facebook колдонуучулардын суроолору албетте мындан да көп эле, албетте бардыгын камтый алган жокпуз. Алгачкы эфир туура түшүнүңүздөр. Эми жыйынтыктайлы. Элге айта турган сөзүңүз, көңүл буруп жакшылап угуп койсоңуздар, биздин жыйынтыктоочу сөздөр өкмөттүн позициясы, өкмөттүн жетекчилердин бири катары айта турган сөзүңүз. Биринчиден бийлик өкүлү катары өкмөттүн бүгүнкү күнү аткарып аткан ишин биринчи вице-премьер катары эгер бийликтен кандайдыр бир үчүрүштөр кетсе, убакыттан пайдаланып жалпы элден кечим сурап коеюн деп чечип атат. Манакей, жалпы жұрт көңүл буруп коюңуздар, бүткөнсүздөр. Бүгүнкү күнү мына чынында эле бизде айтып коет, Кыргызда тамга ташка баскандай макал лакаптарыбыз бар. Бат бассаң, тас каксаң, жай бассаң, аксаксың дейт да. Ансагандай өкмөт абалыбызга жараша, шартыбызга жараша 30 жылдан берки бүгүнкү күнү бардык тармактан алып келсек, калып калган жерлерибиз көп да. Ошол медицинада союздун мезгилинде келаткан нерсе менен иштеп атканыбызды көрүп, мына 7 томограф алалы дегенибиз да, бул өкмөттүн чечими. Ушу ар бир областта жок дегенде бирден томограф болсун деген максатта жасап атабыз. Эми колубуздан келген аракетибизди жасап атабыз. Карыз албаска дагы аргабыз жок болуп турат. Бирок ошол менен бирге убакыттын тардыгына караса айта турган сөздөр аябай көп. Мен элге эле кайрылгым келип атат. Эң негизгиси кече кыргыз калкы кечегибизди батунта турган калк экенбиз. Убакыттан пайдаланып, жана кафе, ресторандарды жогоруда айтып өттүк, 3000 сом штраф менен деп. Мындан 4 күн мурун штрафтан бул маселени да көтөрүп, бүгүнкү күнү ошол кафе, ресторандардын ээсине дагы тойго барып аткан адамдарды дагы эскертип коеюн деп атам. Жоруктардын 127 статьясы беренеси боюнча баягы кадимкидей следственный мероприятие жасай турган основасын бүгүнкү күнү юристтерибиз алып чыгып берди. МВД кызматкерлери, ички иштер кызматкерлери бул боюнча кече суббота, воскресеньеден баштап рейдтер жүргүзө баштады. Ошол мероприятияга катышкан адамдар дагы эртеңки күнү жоопкер болуп калышы мүмкүн экендигин ошол статьяда жазылган. Колуңуздардан келсе, Жамал мырза айтмакчы, чакырып атса да тойго барбай эле койсоңор деп айткым келет. Эң негизгиси келаткан күзүндө келаткан ошол грипп ойырбы деп атабыз. Аны да массачный режим менен жеңилирээк өткөрүп, же болсо жана вакцина, Кудай буйрса вакцинабыз келгени ал боюнча да иш алып барып атабыз. Ошол вакциналар келгенде бир нече категориядагы адамдарга бекер саюу маселеси алуу маселеси каралып атат. Андан тышкары жеке клиникаларда дагы бекер ошо саюудан тышкары каалагандар барып сайдырып ала тургандай, акчасын төлөп сайдырып ала тургандай механизмдерди иштеп чыктык. Кудай буйрса убагында алып алдын ала мүмкүнчүлүгү болгон адамдарга кайрылып алдын ала даярдык көрсүн деп чакыргым келет. Анан эң негизгиси дистанция сактайлы, санитардык нормаларды сактайлы, масканы. Кээ бир мамлекеттер маска кийбеген үчүн штрафтарды бекер киргизип аткан жок. Биз кыргыздар өзгөчө акылдуу болуп, экономикасы, илимий жагынан алдыга кеткен мамлекеттерден ашыкча билген киши болуп баратабыз коомдо дагычы. Ошондой мындай түшүнүктөрдөн алысыраак болуп, массачный режимде биз масканы баягы колуңан келсе кий коомдук жайларда. Сыртта кийбей эле кой деген норманы айтып атабыз. Мамлекет бүгүнкү күнү масканы бекер бере албайт. Шарты жок. Бирок бекер бере алгандан болгондо керек болсо массачный режимде жанагындай штрафтар менен киргизе турган шарттар да түзсөк болмок. Түзө албагандыктан ошо коомчулукка кайрылып айткым келет. Колуңуздардан келсе, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо,
коомдук жайларга барганда дагы, сыртта жүргөндө да маска чаңып жүрсөңөр жакшы болот эле. ОРВИ, грипп дагы маска кийген адам, мына Мадам Мусаевич, медиктер, биз баарыбыз эле медик болуп калдык, ошо штабта күнүгө обсуждать этип атып, жарым-жартылай медик болуп калдык. Ушул маска кийген адамдарга кооптонуусу кичине салыштырмалуу сурак. Бирок өкмөт даярдыгы барбы? Өкмөт даярдык болсо коркпой эле койсок болот деген түшүнүк болбош керек. Ар бир адам өзүнүн үй бүлөсүнө жакынына өзү жоопкер. Ошол нерсени мээбизге так коюп, колубуздан келсе, ушу айтылган иш-чараларды, айтылган берилген сунуштарды туура кабыл алуу менен аткарса деген болот. Экинчи толкун болуп кете турган болсо, азыр саясатчылар баары шайлоодо жүрөт, жоопкерчиликти ким алат эң негизги суроо. Кудайдын бетин ары кылсын. Эми мындай да, бул жерден жоопкерчилик бул жерден жуктурдум деп бир да адам туруктуу жерден айта албайт. Себеби өзүңөр көрүп атасыңар, дүйнө жүзү изилдеп бүтөлөк деп башында сөзүмө айттым. Дүйнө жүзү изилдеп бүтөлөк бүгүнкү күнү 7 күндөн 14 керек болсо 21 күнгө чейин вирус адамда жүрө бериши мүмкүн, өсүп бериши мүмкүн. Ошол себептен 21 күн мурун кайсы жерден жугуп, саясатчылар менен жолугушууда жугуштубу, же болбосо тойго барып жугуштубу, аны аныкташ кыйын. Эгер аныктообуз болгондо, ошол саясатчылар деле мен сендей жугуштум деп аныктоо жооп берди. Антип айта алыш керек. Ошол себептен жалпы өкмөттүн суранычы ошол санитар нормаларды сактаңыздар. Мен кошуп коеюнчу, жана унутуп калыпмын, сиз айткан вакцина боюнчачы. Мына Алмаз Батырбеков жакшы айтып кетти, 770 000 доза вакцина сатып алып атабыз азыр бюджеттен. Бул негизинен айткандай балдарга, пенсионерлерге, өзүнүн категорияларына ошол биз беребиз деп бекер саябыз. Бул дагы ошол 770 000 доза. Канча кишиге жетет бул? Бул эми биз катмарды эсептеп чыктык, ошол катмарга жетет, андан тышкары дагы эл аралык уюмдар менен азыр иш жүргүзүп атабыз, мүмкүн болсо аны дагы көбөйтөбүз бул маселе боюнча. Анан экинчиден жана айттыңыз, ата энеси болсо жугабы деп. Бул жугат вирус. Вирус карабайт экен, өзүңөр билесиздер. Вирус ким экенин карабайт экен. Жаш балдарга жугат. Жаш балдарга дагы, эми жаш балдарга азыраак. Жаш балдарга мен эми динамиканы көрсөтпөй эле коеюн, жаш балдарга азыраак. Анан баягы Кавасаки боюнча дагы мына кече биз талкууладык, туура эмес чыгып койду бир биздин жетекчи профессор, ал мойнуна алды туура эмес айтканына. Бул жерде биз айтып атабыз, бул баягы эле васкулиттин бир түрү деп, андай кооптонуунун кереги жок деп. Анан мен кошулуп кетейин дегеним, биз кээ бирде мындай деп атабыз да, эми кыргыздар өтө ачыкпыз да. Бирдеме десе эле тартып эле блогерге коебуз. Тим эле анан кийин Кудай сактасын, баягы мен өткөндө бир журналистке айттым, только жамандыкты эле карап турабыз да, жамандыкты эле издеп турабыз да. Кудай сактасын. Мисалы мен ошондоймун. Жок, мен мисал айтам да, Кудай жакшылыкка буйрусун. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиз туура айттыңыз, мына кечирим деп туруп, мен дагы бир көңүл айтып коеюн, эми өткүп кеткендер. Экинчиден, рахмат ишкерлерге. Мына кыргыз элинин чыган уулдары, кыздары, алар карабай, концентратор болобу, ун болобу, май болобу, акчалай болобу жардам беришти. Мен өзүм Ошто да көрдүм, Нарында да көрдүм бардыгын. Мына Баткенде көп жардам беришти. Буларга чоң ыраазычылык билдириш керек. Эл өзү түшүнгөн адамдар көп экен. 5 кол барабар эмес деп. Бирок бизде мына акыркы убакта дагы мына күчөп кетти. Артынан туруп бирөөлөрдү уюштуруп, ушул алиге только жамандыкты эле мына өзү сындаган жеңил сынап турупчу. Мен да өткөндө айткам, ачык эле бир передачада, атын айтпай эле коеюн. Жүр экөөбүз барайлы. Тияка, Баткенге баралы же тияка. Жок, барбайт. Кабинетте отурган жакшы сындаган жакшы отурупчу. Кээ бирде ушундай ачуум келет, сындап эле турат, только жамандыкты көрүп турат, Кудайым көрүп турат. Кудайым ошолорго жамандыкты берет. Эми андай жаман ойду айтпайын. Жамандык кылбагыла. Муну кечирип коркутпайын мен. Же эми мындай только эле жамандыкты ойлобой, мына жоопкерчилик менен мамиле кылалы. Кудай бетти деп чыгайлы. Мен айтканым эми ал жамандык ойдо эмес, кичине ойлош керек деген мааниде айтып атам. Мага окшогон блогерлер эч кандай коркутууга түшпөйт. Коркпойбуз. Жамалбек. Эми сөзүбүздүн аягында жана жогоруда баарыбыз айтып чырылдап айтып атпайбызбы? Мынакей 5 жылда бирге эле турган мүмкүнчүлүк келди, элдин колунда турат азыр. Эми кайра ошол депутаттарды сөгүп калбаш үчүн, кайра өкмөттүн курамын сөгүп калбаш үчүн эл өзүнүн тандоосун туура тандап,
менин тууганым эле, менин досум эле же болбосо бир башка бир жакыным эле дебестен чыныгы иштей турган адамдарды шайлап берсе деген тилектебиз. Бир да партияга үгүтүнө да катышпайм дегем, партияны мактабайм да дегем, эч кимисине тарта турган эч жерим жок. Мен жалпы элиме эле кайрылат элем да. Жогоруда мынакей Алмаз Батырбекович дагы, Мадем Мусаевич дагы элден кечирим сурап, ошо элге ыраазычылык билдирип атпайбы? Биз дагы ушул элден мен суранып кетет элем да, ушул учурдан пайдаланып бир өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү ыраазы боло турган жерибиз дагы болуп атат. Мага WhatsApp'тан жаңы эле жазды, азыр угусам. Элдин берген акчасын албай атыптыр да. Жанагы алып барып айылга берген акчасын албай, бул арам акчаңардын кереги жок, албайбыз. Шайлоого өзүбүз барабыз да, өзүбүздүн жүрөгүбүздөн добуш беребиз дегенди мага WhatsApp'тан кетирди. Чынын айтсам көзүмөн жаш айланып кетти. Чын эле ойгонуп турбузбу депчи. Эгер чын эле ушундай ойгоно турган болсок, мен квартирамды сатсам да бармакмын мындай шайлоого. Мен эл ойгоно элек деп дагы эле отурам да, анткени себеби элдин арасына чыкканда кээ бирөө сатылып атат, кээ бирөө чуркап жүрөт. Акчага дагы эле чуркап жүргөндөр бар. Партиялардын баарына барыш үчүн алдыңкы сабына акча алууларды тизди. Же болбосо бир элдин арасында жанагы авторитети бар, анан кийин жылдырып кое тургандарды тизди. Ошол себептен эл дагы өзүнүн тандоосун карап туруп, чындап элди иштей турган ошол адамдардын өздөрүнө бир жакшынакай голос берсе, алардын да өздөрү жана участкалык избирательный комиссия деп коет го, ошол жерден өзүнүн тийиштүү добушун алып, ошол балдар бир жакшы ийгилип келсе, анан элибиз үчүн бир жакшы кызмат кылып берсе деген тилектемин. Пандемия тууралуу? Пандемия тууралуу экинчи толкунга эл сөзсүз эле Кубатбек Алчиевич же болбосо Алмаз Батырбекович же Мадем Мусаевич коркутуш үчүн эмес, эл өзү коркуп даяр болуш керек. Себеби баарыбыз башыбыздан өттү. Мынакей Мавлян мырза айтып өттү, жанагы ак кийимди кийип алып, буттарынан өтүгүн чечкенде кандай тер куйруп, кандай адамдар кыйналды, кандай жаштар кыйналды, канчалаган жаштар өттү, канчалаган даже бул пандемия деген даражаңа же болбосо сенин аалым экениңе карабай чубакты баш кылып алып кетти мисалы. Ошол сыяктуу бул нерсеге, пандемияга баарыбыз даяр бололу деп чакырып кетем да. Элди чакырат элем, ушу баарыбыз өзүбүз биринчиден өзүбүз үчүн өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап анан даяр болсок деген тилектемин. Мавля. Урматтуу кыргыз эли, кечеги апатты көрдүңүздөр. Ал апатта бай кедейине карабай алып кетет. Көрдүңүздөр, эң баймын деген адамдар дагы Турцияга кете албай, орто жолдо үзүлүп кетип атты да. Бүгүн шайлоо. Эртең ошол силер тандаган адамдар биздин мамлекеттин, сизди, сиздин үй бүлөңүздүн бала чакаңыздын тагдырын тастыктай турган адамдар. Кулунум, мен силердин кулунумун, силердин ошо жаныбарымын дегендер келет. Мен аттан айтпай эле коеюн, ошо кулунмун дегендер келет да, кулунмун да башка жаныбарлар келет. Кулундардын баары аймак аралап кетти. Ошо кулундар жана башка жаныбарлар келгенде кошоматыңарды токтотсоңор. Калыс болсоңор, ачык чындыкты бетине айтсаңар. Эмнеге алантип көрөкат менен жашап атканыңарды айткыла. Кайзарына жогорку кеңешке баратканын айткыла. Кайсы кыйратып койгон мээзине, жазап койгон ишине жогорку кеңешке баратканын айткыла. Токтоткула да, кулунмун анан, мен тууганым анан дагы бирөө дегенди. Мына силердин ошондой кошоматчылардын айыңанан биз ушундай турмушта жашап атабыз. Туура. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн эзиңерге келбесиңер, Кудай сактасын. Эртең мындан да жаман оор апат болуп кетиши мүмкүн. Эч ким жардам бербейт бизге. Эч ким башка мамлекеттин бири да жардам бербейт. Ошондуктан туура тандоо жасап, кечеги оор күндү эске алып, эртеңки келечекти жоопкерчиликти алып, туура тандоого мен чакырат элем. Себеби ошонун баардыгынын көз каранды экен да. Мына биз да иштеп атабыз, башкалар да иштеп атат. Мына эгер ошол жактан туура негизги бийлик бутагы бул жогорку кеңеш болуп атпайбы? Ошол жактан туура адамдар келип, туура мыйзамдар кабыл албаса, бизде өзгөрүү болбойт. Өзгөрүү болбойт. Баягы эле ака-ука, тааныш, баныш, түшүнгөнү деле, түшүнбөгөнү деле жутун келет дагы, анан мамлекеттин ашмалтай чыгып жатып калат. Ошондуктан сураныч. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, кошоматты токтоткула, туура тандоону жасаңыздар. Мавлян эң туура айтты. Урматтуу замандаштар, бүгүн ушул жерде күйгөн сөздөр айтылды. Бул жерде катышпаган ошол партиялардын өкүлдөрү
ана болду, чакырсак болмок, бирок мүмкүнчүлүк чектелүү. Эң негизгиси ушуга чейин өкмөт жарандарыбыз кайтыш болуп кетти, кыйынчылык болду, өтө оор абалды баштан өткөрдүк, эмнеге кечирим сурабайт десе элек, өкмөт Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри мына бул жерден жалпы элден кечирим сурайм деп айтты. Аны жалпыбыз уктук. Эмесе бүгүнкү пандемияга байланыштуу элдик талкуубузду жыйынтыктайбыз. Эң алгачкы талкуу азан дарылашты, базарчы дарылашты. Мындан ары деле ошондой болот. Анткени айтып өткөндөй бул көп калк жашаган аймакта жайгашкан жана техникалык, материалдык мүмкүнчүлүгү чакан студия, артында олигарх жок, мен бармын, анан сиздер барсыздар. Бүгүнкү биздин талкууга катышкандар кайрадан айтып өтөлү. Батырбеков, Алмазбек Батырбекович, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри. Бул киши элдик талкуу экени чын болсо элге аралашалы деп өзү баштап келип отурат. Бул үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Каратаев Мадемин Мусаевич, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары. Ошондой эле Бишкек шаарынан өкүл дагы чакырганбыз. Мавлян Аскарбеков. Мавлян ушул элдин оюн айтам деп ушул кызмат абалыңа карабай болгон чындыкты чырылдап айтып бердиң. Муну да эл туура түшүнсүн. Сага дагы ийгилик каалайлы. Ошондой эле Жамалбек Ырсалиев, коомдук ишмер, анан азыркы учурдагы шайлоонун эң башкы серепчиси. Урматтуу замандаштар, мындан кийинки талкууга биз убада кылгандай эле үй кожойкеси болобу, мигрантпы, кандай мүмкүнчүлүгү жеткендер, элге көтөргөн көйгөйүм бар, мен ошону элге айтайын, өкмөт чечсин дегендин баары келсеңиздер болот. Эртең саат 5-те мен убактысын айтып коеюн. Bir жуманын ичинде бүгүн экинчи күн шейшемби. Шейшемби күнү саат 5-те, эртең дагы саат 5-те, ошондой эле жума күнү 5-чи күнү саат 5-те түз эфирлер болуп турат. Эртеңки тема Оштон атайлап чек ара маселесин көтөрдүм эле деп биздин студиябыз ачыла элек жатса бир жараныбыз келген экен, биз ошол боюнча талкуу кылабыз. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз.